Баш оорусунун медицинадагы себептери. Булар ар түрдүү болушу мүмкүн. Айта кетсек, кан составынын бузулушу, артериялык давлениянын көтөрүлүшү, ички органдардын өзүнүн функциясын толук жана так аткарбоосунун натыйжасынан дагы баш оорулар келип чыгышы мүмкүн. Булчуң оорулары, сөөгү оорулары, айта кетсек, остеохондроз, протрузия, грыжа диска деген сыяктуу оорулар дагы баштын оорусуна алып келет. Андан сырткары баштын өзүндөгү онкологиялык оорулар же болбосо сосудтарга тиешелүү, кан тамырларга тиешелүү болгон оорулар, айта кетсек, аневризм, мальформация, киста сыяктуу оорулар дагы баштын оорусуна себеп болот. Кээ бир учурлар болот, жогоруда айтылган белгилердин эч кайсысында эч кандай патологиясы жок, баары таза, баары өз ордунда, бирок баш оору дагы деле улана берет. Мындай учурда биздин клиника, интегративдик клиникабыз молдокелердин дагы ой пикирлерин угуп, ал жактан дагы кеңеш алабыз. Андыктан тыңдаңыздар. Ооба, албетте, кээ бир учурда баардык медициналык анализдер таза чыккан учурда дагы, томография таза чыккан учурда дагы, жада калса дарылануу, лечение кылгандан кийинки учурда дагы ооруй бере турган баш оорунун түрлөрү болот. Бул учурда көбүнчө кечки убак, кечкисин киргенде баш ооруй тургандар же болбосо башынын жылып ооруштуктары, бул дагы көбүнчөсү көз тийгенден, сыйкырдан жана жин шайтандардан, мындайча айтканда руханий оорудан болуштугу толук мүмкүн. Себеп дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бир хадисинде жин шайтан чындыгында адамдын кан тарамышы аркылуу жүгүрөт деп айтат. Демек, биздин руханий оорулар биздин кан аркылуу дагы бизге зыян бериштиги толук мүмкүн.